Саламатсыздарбы? Жакшылыктын жартысы болгон күжүрмөн агартуучулар. Эсиңиздерде болсо, буга чейин сиздер менен воркшоп проектиси жөнүндө ой бөлүшкөн элем. Бүгүн мына ошол проектинин алгачкы саамалыктарын мекенден алыста жүргөн иш билги, кесипкөй айымдар баштап олтурат. Бүгүн биз Григорий Петровдун «Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы» китебиндеги айрым учурларды бүгүнкү күн билим берүү системасы менен салыштырып ой бөлүшөбүз. Бул иш-аракетибиз күнөстүү Кыргызстандын өнүгүшүнө кошкон салымыбыз болсун. Турасың көңүлсүз кезде, каларың өзүңсүз, сезимсиз лезде. Өнүгүү тарыхы. Bir өлкөнүн өнүгүү тарыхы. Ооба. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Москва шаарынан салам баарыңыздарга. Мен Аманова Жакушбековнамын. Кадым жайдын кызы болом. Кудайга шүгүр. Сиздерден бардыңыздарга үй бүлөлүк бакыт, ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, үй жакшылыктар колдоп жүрсүн. Сунуш келип түштү. Мен ушул бир өлкөнүн өнүгүү тарыхын көтөрүү боюнча биздин дагы кыргызстандык мекендештерибиз ушундай өнүгүүгө жетишибиз керек. Билим тармагыны өз алдыбызга максат кылып, көп китеп окуп, билим тармагындагы элдерди колдоп, өз салымыбызды кошобуз деген үмүттөмүн. Урматтуу кыргыз калкым, жердештерим, мен Москва шаарында эмгектенип жүрөм. Ушул чыгармачылык менен алектенем. Мен дагы ушу өзүбүздүн урпактарыбыздын ушунчалык окуу системасы жагына көңүл буруп, ушулардын илимдүү, билимдүү болушун мен өтө тилеп кетет элем. Күлүмдеп турасың көңүлсүз кезде, каларың өзүңсүз, сезимсиз лезде. Сорун бол көнөйүн багымдашпаса, шарыгым ау туптунуп, жаның баскаша. Сорун бол көнөйүн багымдашпаса. Мен сиздерден өтүнүп туруп кетер элем. Бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген китепти алып окууңуздарды сунуштайт элем. Окуңуздар, арман кылбайсыздар, билип койгон жаман болбойт. Сиздерден суранар элем, бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген китепти окуп чыгышыңыздарды баардыгыңыздардан көптөн көп суранып кетет элем. Мекениңизге ак дилден, чын дилиңизден кызмат кылам десеңиз, анда ушул китепти окуңуз. Биз Москвадагы ата-энелер билим берүү реформасыны Бүгүнкү биздин семинарыбыз «Кадам жайга бир арт суу» аттуу ыр менен жыйынтыкталды.